Коюн унутуп калган турбайбы? Адамдын акылынын күчтүүлүгүн кантип текшере алабыз? Экинчи суроо. Логикалык тез ойлонуусунан дейт. Мираида айтат. Балким дагы кандай варианттар бар? Адамдын менталдык бул акылынын күчтүүлүгүн кантип биле алабыз? Мына суроону мен дагы берип атам, Мына мен суроо берип атам, кана жооп берип отургула балдар. Үн угулбайт дейт, Кээ бирөөлөр үндү күйгүзө албай атышат, туура. Креативдүү ойлонуусу дейт. Анын сүйлөгөн сөзүнүн маанисинен критикалык ой жүгүртө алуусунан дейт, Сүйлөгөн сөзүнө, руханий азыгына, дүйнө таанымы кенен ой жүгүртүүсүнө дейт. Эми балдар бул нерселер дагы бар, бирок дагы эң көрсөткүчү акылынын. Бул бир ойду канчалык көп ойлой алса, концентрация кыла алса, мисалы үчүн бир ойду ойлойсуң дагы ошону мээңде кармайсың. Канчалык көп? 5 мүнөт кармайсыңбы? 10 мүнөт кармайсыңбы? Же жарым саатпы, же бир күнбү? Мисалы үчүн келгиле бир эксперимент жүргүзөбүз да азыр. Жөнөкөй бир эксперимент жүргүзөбүз. Ручка жөнүндө ойлонгула. Ручка жөнүндө. Кана эмне болду? Ойлондуңар, Эмне болду анан? Ручканы ойлодуңар. Андан кийин эмне болду? Ой эки жакка качтыбы? Ооба. Себеби биз оюбузду бир нерсе жөнүндө ойлой баштасак, ой эки жакка тентек балага окшоп качат экен. Мисалы үчүн тентек балдарды тынч отургуза албайбыз, чынбы? Тынч отур деп урушуп койсоң, 5 секундка тынч отурат дагы кайра эле унутуп калып эле ызылдап баштай берет. Ошол сыяктуу биздин ой жүгүртүүбүз ошол тентек бала эмес, коёнго окшош болот экен. Токтобойт экен такыр бир жерге, эки жакка кача берет экен. Ошол себептен көбүнчө азыр мына 11 класстардагы кесип тандай албай жүрөт да. Чынбы? Кесип тандай албай жүрөсүңөр. Кайсы кесип? Эмне үчүн кесип тандай албай атасыңар? Себеби оюңарды бир жерде топтой албайсыңар. Бир секунд жөн эле бир 5 секунд ойлоносуң, кайсы кесипке тапшырсам экен деп бирөөдөн сурап коесуң, азыр кайсы кесип жакшы болуп атат деп. Анан зарплатасы кандай деп коесуң, болду, анан бир аздан кийин унутуп каласың. Кесип атат, уйга чөп салбай калбадым беле дейсиң дагы, эшикке чыгасың, уюңду карайсың, андан кийин досуң сага чалып калат, аны менен сүйлөшүп бир күнүң өтүп кетет, ошентип 2 күнүң өтөт, ошентип бир ай, анан бир жыл өтөт. Ошентип мына 11 классты да бүтөйүн деп калдыңар, кесип тандай албай атасыңар. Бул менталдык жактан акылыбыздын алсыз экени көрсөтүп турат. Эми мен муну эмнеге айтып атам? Айтып аткан негизги себеби акылыбызды, демек, бир ойду кантип кармап, анан ошону күчтөндүрүп, ОРТга жакшы даярданып, тандай турган кесибибизди кантип тандайбыз. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн биз Ал үчүн биз дептер алышыбыз керек. Мына силерге мен айткам, дептер менен ручка даярданып ала келгиле дегем. Эми балдар карагыла, ушул дептерди мына ачкыла азыр. Жакшы бир эксперимент жүргүзөбүз. Дептерди ачабыз. Анан ошол жерге жазабыз. Мисалы үчүн, кайсы кесипти тандадың? Мына менин биринчи суроом. Ушул суроону силер жазгыла дептерге. Мен кайсы кесипти тандадым деген суроону жазасыңар. Жаздыңарбы? Жазсаңар ооба деп кайтарым байланыш берип койгула, анан мен экинчи суроомду айтайын. Айназик жазды, ооба. Эми балдар карагыла. Эгерде биз оюбузду кагазга жазып койсок, ал ошол баягы оюбузду коёнго салыштырбадык беле? Талаада чыкканда коён кандай качса, ой ошондой качат деп атабыз.
Эгерде кагазга оюбузду жазып койсок, эмне болот анда? Өзүңөр жооп бергилечи. Ошол ой жана коюнго салыштырганбыз. Эми эмне болот? Унутулбайт, качпайт. Туура, клеткага отургузуп байлап койгондой болобуз да. Туура, ой качпай калат экен. Себеби кагазда бар да, кагазга түшкөндөн кийин болду. Бул кытка окшош дейт да. Сен кытты эритип туруп куюп койдуң. Кытты билесиңерби? Коргошун, э? Эритип туруп кандай формада куюп койсоң, ошондой турат дейт да. Эми карагыла. Биз азыр силер менен чындап ой жүгүртүп баштадык. Эми мен кайсы кесипти тандадым деген суроого жооп жаздыңар да? Жооп жаздыңар. Ким эмне деп жазды? Кана жазгылачы ошол эмеге чатка жазгыла. Ким эмне деп жазды? Врач, инженер, мисалы. Эми балдар, ар кимиңер өзүңөрдүн жообуңарды жаздыңар. Эми мындай кылабыз. Биздин акылыбыздын азыр кандай иштегенин мен силерге көрсөтөм. Мына карагыла. Бул эң жакшы эксперимент. Экинчи номер экидегиле дагы азыр оюбузду улантабыз. Номер экидебиз дагы эмне үчүн деп жазгыла. Суроо. Эмне үчүн деген суроону жаздыңарбы? Эми жоопту жазгыла ошол жерге. Эми аз ойлонобуз. Балким жооп дароо келеттир. Көбүнчө дароо эле келет биринчи. Сразу эле жооп келдиби? Кандай жооп келди? Бир экөөңөр жазып койгула, мен кичине окуйын. Эмне деп жаздыңар? Так. Кызыккан үчүн дейт, жылдыз. Мисал үчүн жылдыз эмне деп жазып атты эле? Жылдыз врач болом деп жазган экен. Анан анткени мен ушул кесипти алып кете алам дейт, э? Мисал үчүн ар кандай өзүңөрдүн жоопторуңар бар, э? Эми балдар карап тургула, ошо жоопту жаздыңар да, эми эң кызыктуусу болот да. Номер үчүнчү суроону жазгыла, номер 3 деп туруп. Эмне үчүн деп кайра жазгыла. Ар кимдин ар кандай жообу бар. А силер мына эми биринчи мен кайсы кесипти тандадым? Врач. Эмне үчүн? Анткени шыгым бар, кызыгам. Атам айтты, апам айтты, зарплатасы көп. Ар кимдин өзүнүн себеби бар. Жаздыңар. Номер 3 дегиле дагы эмне үчүн дегиле. Эми ошого жооп жазгыла. Так. Адамдардын укугун сактагым келет. Юрист болгон үчүн айдай жаздык. Эми балдар жаздыңар. Азыр аябай кызыктуу жерине келебиз. Номер 4 деген суроону жазгыла. Кандай суроо берет деп ойлойсуз? Өзүңөр тапкылачы. Азыр эмне деген суроону жазышыбыз керек. Азаматсыңар, эмне үчүн деген суроону дагы жазат экенбиз. Жазгыла. Эмне үчүн? Мына азыр ушу күнгө чейин балким кээ бирөөңөр ушинтип ой жүгүрткөндүрсүңөр. Бирок көбүбүз биринчи жолу ушундай терең ой жүгүртүүгө кириштик да. А көрсө, ой жүгүрткөндө кагазга ой жүгүртүшүбүз керек экен. Ушул сөздү жазып алгыла балдар, өзүңөргө мындай макал лакап сыяктуудай кылып, кагазга ой жүгүртүшүбүз керек экен деп. Ушул бир окумуштун айткан сөзү бар. Каменский беле педагог, эсимде жок. Ушул жазылбаган ой жоготулган казына деп айткан сөзү бар да. Ошондуктан биз дайыма ой жүгүрткөндө атайын отуруп алып кагазга жазып ой жүгүртүшүбүз керек экен. Эми балдар номер 4-чү суроого эмне үчүн деп жазгыла. Эми ким жооп бере алды? Же уже жооп сразу келбей калдыбы? Кана жазы бергиле. Оңой эле болду болуш керек. Азыр 4-чүсү деле анча деле кыйын эмес да. Жаздыңарбы? Жаздыңар. Эми карагыла.
Кана балдар кичине мага кайтарым байланыш берип койгулачы. Номер 4-сүроого эмне үчүн дегенге жоопту ким жазды? Мындай азыр бул жерде канча 29 окуучу отурса, канчасы азыр мен айтканды аткарып атат экен? 3-өө, 4-өө, калгандар жазбай эле кино көргөндөй көрүп отура бербегиле балдар. Бул тренинг. Жөнөкөй эле сабак эмес, бул тренинг. Тренинг дегенде практикалык иш аткарышыбыз керек. Ошондо биз силер менен чогуу мындай бир пайда ала алабыз да. Азаматсыңар, аябай жакшы, чоң сонун мына чоң алайдын окуучулары сонун экен. Мен сүйүнүп атам, аябай активдүү азаматсыңар. Эми балдар карап тургула. Мен бул тренингти ата энелерге өткөндө дагы ушундай кылам да, анан бул адамдардын бардыгы менен эле бирдей иштейт да. Биз силер менен азыр терең казып ой жүгүртүп баштадык. Балдар, ой жүгүртүүнүн 3 түрү бар экен. Биринчиси узак мөөнөттө ой жүгүртүү. Экинчиси кенен ой жүгүртүү, анан үчүнчүсү терең ой жүгүртүү. Бүгүн силер менен терең ой жүгүртүүгө практикум кылып атабыз да. Суроом мындай эле. Эмне үчүн деген суроо. Эң биринчи сурообуз эмне болду? Эң биринчи сурообуз, балдар, комментарийге жазып койгулачы. Мен эң биринчи кайсы суроону бердим? Оңой эле, дептериңерди карап эле. Кайсы кесипти тандадым деген суроо болчу. Анан врач, юрист деп жаздыңар өзүңөр. Анан эмне үчүн тандадым десе, менин шыгым бар дейт. Эмне үчүн шыгым бар деген суроо болгондо уже ойлоносуң да. Анткени мен ушундай шыктуумун, атам жакшы, апам жакшы, же кичинекей мен ушундай, Андан кийин эмне үчүн деп казып баштайт экенбиз. Эми дагы бир жолу номер 5 суроону беребиз. Номер 4-кө жооп бердиңер да, эмне үчүн деп дагы жазгыла. Эми балдар, менде мындай суроо бар. Азыр ошо эмне үчүн деп жазгандан кийин оюңарга уже сөз келбей калышы мүмкүн. Кимдин оюна сөз келбей калды? Ошо эмне үчүнгө жооп кимге келбей калды? Комментарийге жазгылачы. Айтурган, Айсулуу, Жылдыз. Аха. Бул ушундай. Бул силер менен эле эмес. Мен деле азыр отуруп алып ушинтип эме кылсам, эмне үчүн деген суроону өзүмө 5 жолу, 6 жолу, кээде 7 жолу бергенден кийин бир аздан кийин сөздөр түгөнүп калат экен да. Эмне үчүн ушундай деп ойлойсуңар? Силердин оюңар боюнча. Эмне үчүн ушундай болду? Эмне үчүн биринчи жооптор сразу келди? Анан уже 4, 5, 6-да жооп сразу келбей калды. Кандай ойлойсуңар? Эмне үчүн? Анткени мен ал тестте иштеп кете алам дейт. Кайталаган үчүнбү дейт. Мындай болот да, балдар. Мисал үчүн азыр живой тренинг кылсак, сразу динамичныйраак болот да, мисалы. Окуучулардан сурасам, эмне үчүн десем, себебин айтат, анан дагы эмне үчүн? Анткени мен жакшы жашагым келет, көп акча тапкым келет дейт. Эмне үчүн десе, жардам бергим келет дейт. Анан эмне үчүн жардам беришиң керек десе, жакшылык кылыш керек. Ушундай да, анан эмне үчүн деп суроо бере бергенден кийин, бир аздан кийин түгөнүп калган себеби жаттап алган сөздөр түгөнүп калат экен да. Түшүндүңөрбү? Жаттап алган сөздөр түгөнүп калгандан кийин адамдын чындап ой жүгүртүүсү башталат экен. Ким түшүндү? Ким эмне түшүндү? Кана мага кайтарым байланыш бергиле. Микрофонду жандырып сүйлөсөңөр дагы болот. Микрофонду жандырыш үчүн кол көтөргөн кнопка бар, ошону бассаңар, мен микрофонуңарды күйгүзүп коем, анан мага жооп берсеңер болот. Түшүндүм дейт, Кана бүгүнкү сабакта ким эмне түшүндү? Чатка жазгыла. Ким өзүнө кандай сабак алды? Мына мен азыр жарым саат, бир 20 минуттадан бери сүйлөдүм. Şu 20 минутада ким өзүнө эмне ала алды? Мен мону үйрөндүм деп жазгыла. Силердин оюңарды угайын. Эми силердин очередь келди. Анан мен үй тапшырма берем. — 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
Кесип тандоону жана так туура кесип тандадымбы же туура эмеспи дегенди дейт. Так дагы жаза бергиле балдар оюңарды. Терең ой жүгүртүү керек жана ойлогон ойду кагазга сөзсүз жазуу керек экендигин дейт. Азаматсың. Эң сонун нерсе. Дагы ким эмне түшүндү? Алдыңа максат азыр гана жакшы комментарийлер келип атат. Бир сыйра окуйун, анан алдыңа максат койгонду үйрөндүм дейт. Максат боюнча мен видео сабак катайын тарткам. Өзүнүн системасы бар. Схемасы мен азыр группага жөнөтөм. Максат боюнча конкретный бир айга максат коебуз дагы иштейбиз, буюрса. Бүгүнкү сабакта кесипти тандап, оюбузду топтоп алганга жардам болду жана эмне үчүн бизге ал кесип керектигин тереңдете алдым. Максатты туура коюу жана шыкка карап кесип тандоонун максатка кагаз бетинде түшүрүү дейт туура. Суроо үстүндө суроо бергенде кайталаганда жоопторду изилдөөнү шашпаш керек экен, көрдүңөрбү? Эмне үчүн деп шашпай эле ушинтип суроо берет экенсиз. Мен кесибимди эмне үчүн тандаганым үчүн ой жүгүртүп терең түшүндүм. Биринчи кезекте кагазга максат коюп жазып жана ошол аркылуу аракет кылуу дейт. Азаматсыңар балдар, башынан түшүндүрүп кете аласызбы? Кечикирип калдык дейт. Запись кылып койдум, азыр группага жөнөтүп коем, шашпай көрүп алсаңар болот, Кагаздагы ой качпай тургандыгын. Туура. Кагазга жазылган ой бул таап алынган казына экен, Жеңил ойлуу болбой, терең ойлонууну, бардык нерсеге жоопкерчиликтүү алууну. Азаматсыңар. Жакшы, азаматсыңар. Сөзсүз кагазга түшүрүү, терең. Так, кесип жөнүндө терең ой жүгүртүүнү, оюм чаржайт мезгилде эмне үчүн деген суроону койгонду үйрөндүм. Жана аны кагаз бетине жазганды дейт, азаматсыңар. Эми балдар мындай нерсе. Тапшырма. Биз тапшырманы жазып алгыла. Бүгүн эмне кылабыз? Өзүңөргө мындай жакшынакай бир блокнот ачкыла. Же общий дептер ачасыңарбы, кооз жакшынакай, кызыл жашыл көк ручкалардан алгыла дагы. Анан ой жүгүртүүбүздү кагазга түшүрүүдөн баштайлы. Мисалы, силер көптөгөн китептерди көрөсүңөр. Ушул китептер башка бир адамдын ой жүгүртүүсү да, балдар. Ошо ой жүгүртүүсүн кагазга түшүрүп койгон үчүн биз аларды окуп атабыз. Демек, эгерде адам ой жүгүртүүсүн кагазга түшүрсө, ал маанилүү болуп калат экен да, көрдүңөрбү? Ошон үчүн эми сразу эле эмес, конечно, сен азыр эле тиги оюңдун баарын кагазга түшүрүп салсаң, өзүң окугандан уяласың да. Бирок биринчи ошондон башташыбыз керек экен. Күндө ортого математика боюнча, кыргыз тил боюнча, химия, биология, англис тил боюнча даярданып атканыңарга анализ жазышыңар керек. Анализди жазуу боюнча группага мен шаблонун жөнөтөм. Эртеңки сабакка, эртең же болбосо бүрсү күнү өтөбүз. Силер күнүмдүк анализди жазып алып келишиңер керек. Ошондо мына бүгүнкү күн бүткөндө, мисал үчүн кагазды ачасың да, мисалы азыр айтып берейин да. Ошондо биринчи өзүңө суроо бергенде мындай бересиң да. Мен кече күнү математика сабагы боюнча канча саат убакыт бөлдүм деген суроону өзүңө бересиң. Анан өзүң менен өзүң чынчыл болушуң керек. Такыр убакыт бөлбөсөң, убакыт бөлгөн жокмун деп эле жазасың. Эгерде убакыт бөлсөң, жазасың. 30 мүнөт убакыт бөлдүм. Эми экинчи суроо. Экинчи суроо, ушул убакыт бөлгөндөн кийин канча пайыз түшүндүм? Өзүңдүн жеке оюңду жазасың. 20% түшүндүм ошол сабакты, 50%, 70% деп жазасыңар. Анан үчүнчү, аракетиме канча баа коём. То есть аракетиңе, балким сен 20% түшүнгөн болушуң мүмкүн. Бирок сен аны 5 жолу аракет кылып көргөн үчүн өзүңө аракетиңе 5 коюшуң мүмкүн. Өзүңө сөзсүз өзүң баа коюшуң керек.
Балдар азыр силер унутуп калышыңар мүмкүн мен муну айтып аткан нерселердичи. Муну мен WhatsApp группага дагы бир жолу айтып жөнөтүп коем. Анан видео сабактан дагы кайталап көрүп аласыңар, э? Азыр тапшырманы айтып коеюн. Демек өзүбүзгө баа коет экенбиз бирден бешке чейин. Андан кийин баа койгондон кийин өзүбүз ойлонобуз. Эмне үчүн ушу бааны койдум? Себеби эмнеде? Өзүңө 3 койгон болсоң эмне үчүн? Анан себебин жазгандан кийин кийинки суроону бересиң өзүңө. Ушинтип кете бере турган болсо, келечегим кандай болот деген суроону жазасың. Анан ушул силер бүгүнкү кылып аткан ишиңер келечекке кандай байланышы бар экенин ойлонушуңар керек. То есть биз бир күндүк, 5 күндүк жашоо менен жашабай, кичине бүгүнкү кылып аткан ишибиз келечекке кандай таасири бар экенин ошону ойлонушубуз керек. Андан кийин чечим чыгарышыбыз керек. Чечим чыгарганда сабактын башында жана айттым го, силер жалпы сөздөрдү көп жазып атасыңар депчи. Баягы жакшы аракет кылдым, анан жакшы аракет кылам, көп окуйм деген сөздөрдү жазып атпайсыңарбы? Ошо көп жакшы деген сөздөр бул аныкталган эмес сөздөргө кирет да, түшүнүктөргө. Эч ким аны жакшы түшүнбөйт экен да, көбүнчөчү. Жакшы деген сөз ар кимге ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан чечим чыгарганда мен демек 30 минутта сабак окуйм, 40 минут окуйм, күнүнө 5 барактан китеп окуйм деп цифра кошуп, анан жазышыбыз керек экен. Түшүнүктүүбү? Үй тапшырма. Ага. Азаматсыңар. Анда мен азыр уже эфирди бүтүрөм, балдар. Үй тапшырмаларды аткарып, активдүү болсоңор, буюрса дагы көп сабак өтөбүз. Анан активдүү эмес болсоңор, анда сабактар азайып анан жок болуп кетет да. Ошондуктан үй тапшырмаларды аткаргыла. Бир айдын ичинде мына чыныгы тесттерди чыгарылышын, көптөгөн мына видео сабактардын баардыгын мына белекке аласыңар. Анан ушундай түз эфирде кайтарым байланыш кылалы, э? Мгм. Так. Ага, могу жакта 2020-жылы чогулуштар болуп мотивация берген эле дейт да. Кыялдарым орундалды дейт да. Азаматсыңар. Макул балдар, сонун. Анда көрүшкөнчө саламатта тургула.